Салам достор, бүгүн биз кантип живой подписчиктерди чогултсак болот, ушулар тууралуу үйрөнөбүз. Живой подписчиктер ким? Биз аларды биз кай жерлерден алсак болот? Албетте биз аларды өзүбүздүн чыгарган постторубуздан, сториздерибизден чогултуп алсак болот. Ошондой эле башка адамдар бизди репост кылганда, өздөрүнүн публикацияларына отметка кылганда бизди башка адамдар көрүп, биздин профилге кызыгышып, бизге подписка болуштары мүмкүн. Мисалы үчүн, сиз ар бир постуңузга кирип, ал жерден статистикасын карап көрсөңүз, сиздин постуңуздан канча адам келди, ошолор тууралуу билсеңиз болот. Мисалы үчүн, биз бул жерден бир постту карайлы. Статистиканы караганыңызда астында ушинтип маалыматтар чыгып калат. Канча лайк басылды, комментарий, сохранениялар, канча адам сиздин профилиңизге баш бакты, охваты канча болду, канча адам бул пост менен мамиле жасады. Ошондой эле канча адам бир постуңуздан подписка канча болду, охваты канча болду, показдар, кимдер сизге подписка болгондор эле көрүштү же подписка болбогон адамдар да көрүштү. Ошолор тууралуу толук түрдө ошол жерден статистика бөлүмүнөн маалымат алсаңыз болот. Эгерде сиз Инстаграмда бизнести эмиден эле баштаган болсоңуз, бирок подписчик чогулта албай жаткан болсоңуз, анда өз профилиңизде активдүү болуңуз. Көбүрөөк пост киргизгени аракет кылыңыз, сториздер менен бөлүшкөнгө аракет кылыңыз. Эгерде сиздин постторуңуз адамдар үчүн кызыксыз болуп жаткан болсо, анда алардын охваты төмөнүрөөк, комментарийлер аз, лайктар аз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз адамдарга кызыктуу постторду жүктөгөнгө аракет кылабыз. Эгерде сиз магазин ээси болгон болсоңуз, кийим саткан болсоңуз, анда сиз постторуңузга ар бир товарыңызды өзүңүз кийип же кимдир бирөөдү модель катары кийгизип, ар түрдүү фондо, ар кандай аралыкта сүрөткө тартып, өзүңүзгө жүктөп койсоңуз болот. Ал товар кандай летнийби, зимнийби, сезонун жазыңыз, производство кай жактыкы, кай жактан келет, кайсы жылкы мода, размерлери канчадан канчага чейин бар, баасы канча, башка региондорго, өлкөлөргө доставка барбы, ошолор тууралуу толук түрдө маалымат жазышыңыз керек болот. А эгерде сиз сетевой бизнесте иштеген болсоңуз, анда сизде мүмкүнчүлүк, маалымат жазуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. Сиз ар бир товарыңызды алып, анын астындагы описаниясы азыркы учурда көбүнүкү орус тилинде. Сиз ал орус тилиндеги товар тууралуу маалыматты өзүңүз кыргызчага которуп алсаңыз болот. Эгерде сиз перевод кыла албай жаткан болсоңуз, Инстаграмдан дейм да, ошол товардын астындагы описаниясын көчүрүп алып, Google'дан переводчик деп, орусча, кыргызча переводчик деп, ошол жерден текстти которуп алсаңыз болот. Сиз бул жерден которуп алып, заметкага баарын чогултуп аласыз да, перевод кылган текстиңизди смайлдар менен кооздоп, абзацтарга бөлүп, сонун кылып жасап алганыңыздан кийин Инстаграмга ошол товардын сүрөтү менен жүктөп койсоңуз болот. Эгерде сиз мен магазин ээси да эмесмин, сетевойдо да иштебеймин, бирок үй сатамын, машина сатамын деген болсоңуз, анда сиз ошол сатып жаткан үйүңүздү фотогалерея кылып сүрөткө тартып койсоңуз болот. Ал кандай болот? Ал деген Инстаграмда бир эле постто 10 сүрөт менен бөлүшсөңүз болот. Сиз 10 сүрөткө үйдүн сыртын, ичин, проектисин, комнаталарын сүрөткө тартып, жүктөп,
үй тууралуу маалымат жазсаңыз болот. Маалыматта ал үй кай жерде сатылып жатат, кай жерде жайгашкан, көчөсүн, шаарын, номерин, үй канча соток жерде жайгашкан, эгерде квартира болгон болсо канча метр квадратты ээлейт, канча бөлмөсү бар, ыстык суу, суук суу барбы, газы барбы, ошолор тууралуу үй тууралуу толук түрдө характеристикасын жазышыңыз керек болот. Эгерде сиз машина сатып жаткан болсоңуз, анда сиз машинанын маркасын, канчанчы жылы чыгарылгандыгын, ошолор тууралуу жазышыңыз керек болот. Баасы канча, алмаштыруу жолдору барбы, бөлүп төлөө жолу барбы, кандай варианттар менен оплата кылса болот, ошолор тууралуу жазасыз. Сиздин ар бир постуңуздан жок дегенде 5 адам подписка болот. Көп, эгерде сиздин аккаунтуңуз көп эле кызыктуу болуп, сиздин товарларыңыз өтүмдүү болгон болсо, ар бир постуңуздан жок дегенде 30-40 подписка чогултурсаңыз болот. Ошондой эле сиз сториз аркылуу подписка чогултсаңыз да болот. Сториз аркылуу подписка чогултканда, эгерде сиздин жүктөгөн сторизиңиз продвигать баскычы аркылуу таргетке чыга турган болсо, разрешениясы болгон болсо, анда өзүңүздүн постуңузду, өзүңүздүн сторизиңизди таргетке коюп да подписка чогултсаңыз болот. Сиз да ушундай жолдор менен подписка чогултканы аракет кылып көрүңүз. Мисалы үчүн, мендеги 20 000 деген подписка июль айынан бери, июлдун аягы, августтун башынан бери чогулткан адамдарым. Эгерде сиз подписка чогултуу үчүн гифке катышууну, эгерде сиз гифтер аркылуу подписка чогултууну каалаган болсоңуз, анда сиздин аудиторияңызга окшош гиф ойноткон адамдарга катышсаңыз болот. Ошондо отписка болуусу төмөнүрөөк болот, отписка. Эгерде сиз чоң гифтерге катышкан болсоңуз, где-то 10 000, 20 000 подписчик гарантия берген болсо, сиз алардын баарын кармай албайсыз. Жок дегенде 30-40% отписка болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан гифтерге катышканды мен сунуштабаймын. Сиздер да ушундай жолдор менен подписчик чогултсаңыздар болот.